Достор, билесиңерби мен 2015-жылы 2 ай тибеттиктер менен аябай жакын жүрүп, тибеттер менен жашап, ошол убактымды өткөздүм. Аябай кызыктуу болду. Жашоомдо эң кызыктуу убакыттардын бири. Ошондо эки нерсени байкадым. Биринчиси болсо, тибеттиктер менен кыргыздардын окшоштугу аябай күчтүү экен. Биз аябай жакын эл экенбиз, жеген тамагыбыз окшош экен. Атала сыяктуу бир жайлоодогу жеген тамактар эсимде, аттарын унутуп калдым, бирок ошондой окшош тамактар да аябайчы. Наныбыз окшош, загранан жейт экен. Андан кийин жана чүпүрөк менен биз булактарга байлап коебуз го, кыргыздарчы. Кичинекей кыска чүпүрөктөр менен байлап коебуз. Тибеттер ошонун өзү бар экен. Биз кыргыздар тоодо ак таштар менен бир азыр реклама кылып жазып коебуз го, дордой, шоро, дагы бир нерсе депчи. Тибеттиктер болсо ошондой ак таштар менен болсо буддизмдин бир символдорун, сүрөттөрүн тартат экен. Экинчи аябай окшош жерибиз, тибеттиктер болсо өтө диний эл экен. Бирок алар фанаттар экен, диндин фанаттары экен. Алар үчүн эң ыйык адам бул Далай-лама. Андан кийин алардын эң акылдуу балдар болсо ушу мечиттерге барат, медреселерге кетет экен да. Медреселер аябай көп экен. Ар жакта ар бир кичинекей айылда деле ушу медреселер бар экен да. Ар бир айылда ошо мечиттери бар экен, монастырлары бар экен. Анан иши кылып ошо дин өтө катуу роль ойнойт экен алардын жашоосундачы, тибеттиктердин. Анан мен ошол эле маалда өтө өкүнүчтүү да, ошол тибеттиктердин өзүнүн мамлекети жок. Бирок мамлекети болгондо алар Кытайдагы жарым эле 1/3 эле Кытайдын 1/3 эле Тибет болмок да. Аябай чоң жери. Уйгурлардан да чоң. Алардын жери болсо өнөрөм Казакстандан да чоң болмок да. Бирок тибеттиктердин жери жок. Неге жери жок деп ойлойсуңар? Себеби алар динге өтө көп көңүл бура берген да. Өтө көп көңүл бура берген. Эски китептерди окуй берген. Андан кийин илимий жактан артта калып калган. Ошол үчүн кытайлар оңой эле басып алды алардычы. Алар тез эле басып кетти. Бир 10 күндө эле Кытай басып алды алардычы. 48-жылы болуш керек. Мен болсо ойлойм тибеттер акырындап жоголуп кетет. Себеби алардын калкынын саны бир 7 миллиондой. Кытайлар болсо миллиарддан ашык. Аларды жутуп эле алат. Биз деле кыргыздар тибеттиктердин катасын кетирбеш керекпиз. Бизде азыр диний фанатизмге көп адамдар барып атат. Бизге ажыга баргандар көп, мечиттер өтө көп салынып атат, медреселер өтө көп салынып атат. Фанатизмге өтө көп адам көңүл буруп аткандай мага сезилет. Биз ал энергияны болсо биринчи кезде илимий жака буруш керекпиз. Себеби бизде душман чыкса, бизди дин сактабайт, фанатизм сактабайт. Биз тибеттиктерде мамлекети жок мамлекет болуп калышы мүмкүнбүз. Мамлекети жок эл болуп калышы мүмкүнбүз. Бул аябай жаман болот. Ошол үчүн биз биринчи кезде илимий жака бөлүш керекпиз. Тайвандай болуш керекпиз. Кичинекей Тайванда азыр Кытай басып алгандан коркот. Кичинекей эле Тайван арал бар. Кытай алардан коркот басып алгандан. Себеби Тайвандын армиясы өтө күчтүү. Алардын аябай күчтүү компьютерлери бар. Аябай бай жер. Аябай тренированный армия. Алар Тайван аябай күчтүү болгон үчүн Америка аларды коргойт. Ошол үчүн достор, биринчи кезде ойлойм илимий өнүгүү болуш керек. Андан кийин биз күчтүү мамлекет болсок, андан кийин диний өнүгүүгө, диниге убакыт бөлсөк болот.